Арыбаңыздар. Эл алдында чыгып сүйлөөнүн негиздеринде өзүн өзү алаксытып, толкунданганын басуу жана сүрдөгөндү токтото билүү эң маанилүү учурлардын бири болуп эсептелет. Бул кайдан келип чыккан? Эмне үчүн биз элдин алдына чыкканда коркобуз? Илгери таш доордо адамдар үңкүрлөрдө жашап аткан маалда адамдар мисалы үчүн бир жерден экинчи жерге көчкөндө кечинде үңкүрдүн алдына келип бирден чыгып өзүн тааныштырыш керек болчу. Ошондо эгерде адамдар кабыл алса, анда адам кирип өзүнө түн ичинде же башка калоочу жер таап ошол жака калып калмак. Эгерде аны кабыл албай койсо, ал көчөдө калмак. Ал эми ал заманда көчөдө калуу деген бул өлүмгө тете болчу. Андыктан ал кылымдар бою, миңдеген жылдар бою аябай канга сиңип калган десек болот да. Биз элдин алдына чыкканда кандайдыр бир коркунуч. Чындыгында биз элдин алдына чыкканда корко турган эч нерсе жок. Сизди бирөө коркутуп үрүктүп аткан жок, же кандайдыр бир зыян же жаман нерсе боло турган нерсенин чындап негизи жок. Бирок биз ал байкы илгерки калыптанып калган биздин байыркы замандан берки жаңы адамдарга жолукканда бир аз өзүбүздү сактоо үчүн коргонуучу механизм катары коркуу сезимин сезет экенбиз. Аны кантип басабыз? Ал оңой эле. Эң биринчи жана менин сүйүктүүлөрүмдүн бири бул элдин алдына чыгаарда күлкүлүү видео көрүп алуу. Мисалы үчүн күлкүлүү мышыктарды, жаныбарларды караганда биздин коркуу сезимибиз тарап кетет экен. Анткени биздин мээбиз бир учурда эки нерсе жасай албайт. Биздин мээбиз же күлөт, же коркот. Ошондо элдин алдына чыгып сүйлөөрдүн алдында 30 секунддук, 1 мүнөттүк күлкүлүү видеолорду көрө калсак, анда биздин мээбиз коркконду унутуп калат дагы, элдин алдына чыгып жайдары сүйлөп баштайт. Экинчиси болсо, бул дем алуу техникасы. Дем алуу техникасы бул жалпы эле стрессти басуу, эл алдында чыгып сүйлөөдө гана эмес, башка учурларда дагы аябай пайдалуу кеңеш десем болот. Ал үчүн мындай кылабыз: узак дем алабыз, анан кийин 3, 4, 5 деп ал демди кармап турабыз дагы, кайта узак дем чыгарабыз. Келиңиз чогуу жасап көрөлү. Дем чыгарганда дем алгандан узагыраак болуш керек. Дагы бир жолу кайталап көрүңүз. Сиз дароо денеңиздин бошой түшкөнүн, жүрөктүн согушу жайлай түшкөнүн байкайсыз. Демек, элдин алдына чыгып, жайбаракат, өзүңүзгө ишенип, шашпай сүйлөй аласыз. Дагы бир эл алдына чыгып сүйлөөдөн, сүрдөгөндү токтотуунун кызыктуу ыкмасы бул күч топтоо. Мисалы үчүн, эл көрбөгөн жакка барып, кол жуган жаккабы, мен кыйынмын, мен жеңүүчүмүн деген позага туруп, өзүңүздү ушул бойдон күзгүдөн каранышыңыз керек. Ошондо сиз кандайдыр бир өзүңүзгө ишенимди өзүңүз кубаттап жаратып берип, элдин алдына чыкканда жакшы энергия менен, ушундай күчтүү сезим менен сөзүңүздү бузбай, ойдогудай кылып айтып бере аласыз. Оңой эле, туурабы? Анткени эл алдында чыгып сүйлөөнөрүнү ар бир адам үйрөнө алат. Өзүңүзгө ишениңиз.